Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Өзүңүздөргө маалым, жакынкы учурдан бери жашыл экономиканын ичинде органикалык таза айыл чарба өндүрүш жөнүндө олуттуу көңүл бөлүп көп сөз болууда. Ушунун натыйжасында өткөн жылдын 1 январында Кыргыз Республикасынын айыл чарбасы тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдында органикалык айыл чарба департаменти түзүлгөн болчу. Бул ушул ишти жандандыруунун, жаңы багыттарга, жаңы бийиктиктерге чыгаруунун алгачкы жасалган олуттуу кадамы. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздөгү сөз республикабыздагы ушул органикалык айыл чарба өндүрүшүн баштоо иштеринин бүгүнкү күндөгү абалы, буга чейинки бүткөн иштер, ошондой эле өзгөчө да бир бөлүп айта турган ушул республикабыздагы жашыл органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясатын колдоо жана фермерлердин потенциалын көтөрүү боюнча Корея Республикасынан атайы долбоор келип түшүп, бул Корея Республикасынын эл аралык кызматташтык агенттигинин олуттуу биздин республикабызга келип аткан долбоору, мына ушул долбоордун тегеретесинде дагы кенен сөз болот. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы эскертип айта турган нерсе, биз түз эфирдебиз. Ошондуктан 67-11-41 телефонуна чалып, биздин студиянын меймандарына дароо суроо берип, өзүңүздөрдүн жоопторду алсаңыздар болот. Мен эми азыр ушул бүгүнкү маектин катышуучуларын сиздерге тааныштырып өтөйүн. Жанаркан Бакирова, Кыргыз Республикасынын жогоруда биз айткан айыл чарбасы тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы биз сөз кылып жаткан органикалык департаментинин директору Ким Чулонг, мен жана сөз кылган Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясатын колдоонун жана фермерлерге ушул багытта жардам берүү боюнча Корея Республикасынын атайын долбоорунун директору, ошондой эле Ан Вангук мырза отуруп атат. Бул мырза ушу биз сөз кылып аткан долбоордун директорунун да орун басары, андан сырткары бүгүнкү биздин маекти сизге жеткиликтүү болушун камсыкыла турган котормочу катары дагы отуруп атат. Эмесе маекти мындан баштасак да, эмне үчүн биз ушул жана органикалык айыл чарба өндүрүшүнө көңүл бөлүп калдык? Кандай зарылдыктан улам? Өзүңүз билесиз, Кыргыз Республикасы агрардык өлкө. Бирок тилекке каршы агрардык өлкө болгону менен бул жерде айдоо аянты аябай аз. Биздин аянттын 97% бул тоолор, 3% бул айыл чарба аянттары болуп эсептелет да. Анан ошол себептен биз баягы фермерлердин экономикалык абалын жакшыртуу үчүн экспортко чыгууга мүмкүнчүлүгү аябай чектелүү да. Ошол себептен биздин Кыргызстандын экономикалык, экологиялык абалын эске алып, биз ошол өзүбүздүн табигатыбызды эске алып, бул органикалык айыл чарбасы үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүк өнүктүргөнгө. Анан ошо органикалык азыктарды өндүрүп, алардын көлөмү менен башка өлкөлөргө экспортко чыгарып, ошон менен биздин экономикалык абалды жакшыртса деген бир жакшы прогноздор бар да. Анан ошол себептен бизге биринчи себеп Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков мындай талап койду. Биздин фермерлерди экологиялык таза азыктарды экспортко чыгарыш үчүн органикалык айыл чарбасын Кыргызстанда өнүктүрүш керек деп. Анын үчүн биринчи кезекте ошол 3 багыттагы иштерди аткарылат. Биринчи бул укуктук ченемдик актылар менен камсыз кылуу, укуктук талаа менен камсыз кылуу, анан кийин өзүбүздө өндүрүлгөн био каражаттар менен жеткиликтүү өлчөмдө камсыз кылуу, анан аларды сатууга шарттарды түзүү деген. Ушундай 3 багытта тапшырма коюлган. Анан ушул багыттагы иштерди алып барыш үчүн министрликте мурда Кыргыз агро биоборбору деген ишкана болчу, мамлекеттик ишкана. Ал жерде ошо экологиялык таза азыктарды өндүрүүгө шарттар түзүү болсо, ошол Кыргыз агро биоборборун органикалык айыл чарба департаменти кылып былтыр 2019-жылдын февраль айында токтом чыгып бекитилип түзүлдү. Ал органикалык айыл чарба департаментинин эң негизги максаты Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө бүт шарттарды түзүү да. Андан кийин май айында ошол биз көп жылдан бери жазып ошо кабыл алынбай келаткан мыйзам
органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, ноябрь айында ал күчүнө кирди да. Анан ошол президент тарабынан коюлган тапшырмаларды аткаруу максатында биз ошол мыйзамды ишке ашыруу үчүн бул жоболорду иштеп чыктык. Жоболорду иштеп чыгып, ал долбоорлор министрликке берилип, министрлик ошол мисалы органикалык айыл чарбасынын өзгөчөлүгү бул башка мамлекеттер менен аябай тыгыз байланышта, ошолор менен бир шайкеш келтирип, шайкеш болуп иштеген тармак болуп эсептелет да. Ошол себептен биз жазган мыйзамды ишке ашыруу боюнча долбоорлор бүт мына ошол биз азыр сиз айтып аткан долбоордун алкагында ФАОнун эл аралык эксперттерине берилип, азыр ошол эл аралык мыйзамдарга шайкеш келтирүү болуп эксперттер жүргүзүлүп жатат да. Буюрса ошол июль айында ошол баары бүтүп, биз кабыл алууга өкмөткө жөнөтөбүз деген пландарыбыз бар. Андан тышкары мурун айтып өтпөдүмбү, Кыргыз агробиоборбору ошол бул бир гана фермерлерди био каражаттар менен камсыз кылып келсе, азыр ошо био каражаттарды камсыз кылуунун жогорулануу максатында мурун ошо 4 областта биофабрика болгон. Анан Кыргыз агробиоборбору түзүлгөндөн кийин ошо 7 областта тең биофабрикаларды куруп, өзүнүн жергиликтүү фермерлерди өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштөн чыккан био каражаттар менен камсыз кылууну жогорулатуу керек болчу да. Анан ошол биз 2018 жылы Баткен областында биофабрика курулду. 2016 жылы Талас областында биофабрика курулду. Азыр ошо быйыл 19 жылы Нарын областында жаңы пайдубалы башталды. Эми буюрса ошол ар бир областта ошо органикалык айыл чарба департаментинин филиалдары бар. Ошо филиалдары ошо областтын фермерлерин органикалык айыл чарба технологияларын үйрөтөт. Ошол территориалдык филиалдын базасында биз окуу борборлорун түздүк да. Окуу борборлорунда былтырдан баштап органикалык айыл чарба технологиялары боюнча окутуп баштадык. Биринчи кезекте ошо жерди кыртышты асылдуулугун жогорулатуу максатында органикалык жер семирткичтерди өндүрүү. Ар ким өзүнүн үй шартында кандай жол менен органикалык жер семирткичтерди өндүрө алат. Анан ошо технологиялык каражаттарды пайдаланып кандай өндүрө алат. Ошол жолдордун баардыгын үйрөтүп келе жатабыз да. Анан бизде ошол мындан тышкары биз мына 2 жыл мурун ушу долбоор жазылган болчу. Органикалык айыл чарбасын колдоо, анан ошо Кыргызстанда өнүктүрүү боюнча Корей эл аралык кызматташуу агенттигине. Ошо быйыл буюрса аябай жакшы жашан болуп, ушу жылдын башы менен ушу долбоорду ишке киргизип, долбоордун иши башталды да. Анан буюрса бул багытта дагы февраль айынан баштап активдүү иштер башталды. Буюрса азыр ушу өздөрүнүн оозунан угуп көрсөк, эгерде сиз толуктай турган жагдай болуп калса, кошумчалап да айтарсыздар да. Ошентип сиздер долбоорду баштадыңыздар. Долбоорду баштадыңыздар, Кыргызстанды кыдырып карап чыктыңыздар да. Биздин ушул абал органикалык айыл чарба өндүрүш үчүн канчалык ыңгайлуу экен? 키르기즈스탄이 사업을 시작하기 전에 이제 타당성 조사를 위해서 저희가 키르기즈스탄에 전부 이제 돌아봤는데요. 그러면은 지금 키르기즈스탄에서 이 유기농 산업이 얼마나 이제 적용을 해서 성장하고 발전할 수 있는지에 대한 질문하셨습니다. 네. 이 프로젝트는 한국 정부 코이카와 키르기스탄의 농업부와 같이 이제 프로젝트를 공동으로 하는 사업입니다. 이 오가닉 프로젝트는 저희 전문가들께서 약 2년 동안 시장 조사를 해서 키르기스탄에서 오가닉 프로젝트를 진행하는 것이 키르기스탄 농민들의 소득을 증대시키고 또 농촌의 활력을 불어일으키고 키르기스탄을 주변 나라들보다 차별시킬 수 있는 가능성을 줄 수 있는 그런 프로젝트라고 생각을 하고 프로젝트를 시작하게 되었습니다. Bu proyekte bu dolbor biz жаңағы siz aytқандай эле Кореянын Республикасынын эралалык кызмат ташуу агенттиги Кыргызстан айыл чарба министрлиги менен чогуу кызмат ташуу боюнча долбоор түзүлгөн. Анан бизде Кореядагы адистер 2 жыл бою Кыргызстанды кыдырып туруп, анан каяка туура келет, кайсы айылда органикалык боюнча иш акырсак туура келет дегени ошону иликтеп туруп, анан ошондой жыйынтык чыкты.
ошондо бул органикалык деген Кыргызстанга кандай пайдасы бар дегенде, органикалык деген дыйкандардын кирешеси көбөйтүү жагынан дагы, анан башка өлкө, башка чет өлкөлөр менен айырмасы артыкчылык көбөйтүүгө, Артыкчылык соода. ооба, артыкчылык соода ошо багытында аябай пайдасы бар да органикалык дегенде. Ооба, ошондой ой пикир бар экен. Бұл ушул өндүрүштү баштаардан мурда, органикалык айыл чарба өндүрүшүн баштаардан мурда биздин фермерлерди ошол органикалык айыл чарба өндүрүшүнө өткөрүү үчүн бир топ окутуп, үйрөтүп, ынандырып, түшүндүрүш керек болуш керек да. Ушул иштерди кандай жүргүзөсүздөр? 이 사업의 일환으로 저희가 이제 TOT 교육, 전문가 교육도 지금 구성을 하고 있는데, 네. 이제 농민분들이 교육을 시켜야 이 유기농에 대한 사업, 유기농에 대한 이해가 가능하고, 이제 유기농업으로 이제 발전할 수 있는, 발전할 수 있는 그런 성장 기회가 마련이 될 텐데, 농민교육에 대한 어떤 프로그램이 있는지. 예, 맞습니다. 이 유기농 프로젝트에서 이 농민들의 교육은 가장 중요한 부분입니다. 그래서 저희가 올 5월 달에 한국으로 초청 교육을 갈 예정인데요. 여기에서는 각 전문가분들을 제일 우선적으로 모셔서 한국에 가서 발전된 모습도 보고 하는 여러 가지 현장들을 확인해서 그분들이 충분히 교육을 이루고 난 다음에 이분들이 다시 돌아오셔서 여기에서 그 농민들과 여기에 다시 농민 지도자들에게 다시 재교육을 하는 그런 TOT 교육들을 준비하고 있습니다. 그래서 연간 교육 인원은 한 750명 정도를 예상하고 있습니다. 750명이요? 연간? 네. Hazır biz plandan çıkan okutup programımız boyunca Karyaga Çakuru May ayında Karyaga çakırıp adisleri, Kırgızistan'daki adisleri Karyaga çakırıp öğretiyoruz деген planlar vardı. Anan eksperiment Karyaga çakırıp durup anan Karyada okutup anan allar Kırgızistan'a kayıtıp anan allar dıykandarga öğretip. Oşondo biz жыл сайын жылына 750 дыйкандарга пайда тиет деген план бар да бизде. Жанагы пилоттук деп айтылып атканда, ушу органикалык айыл чарба өндүрүшүн өтөт деген айылдарды кандай тандап алдыңыздар? Эмне критерийлер менен тандап алдыңыздар? 저희가 이제 사업에서 파일럿 마을 네. 선정이 되었는데 그 어떤 기준에서 어떻게 선정되었는지에 대해서 질문 여쭤보셨습니다. 예, 이 프로젝트는 크리스탄 전 지역에 다 진행을 하면 좋겠습니다만 저희가 이제 사업의 한계가 있기 때문에 키르기스탄에서 가장 모범적인 지역이라고 생각하는 이스쿨 지역에 저희가 지역을 선정을 했고요. 그 지역 중에서도 가장 농사가 빈번하게 이루어지고 있는 3개 마을을 저희들이 키르기스탄 농업부의 추천을 받아서 진행을 하게 되었습니다. 거기에는 다양한 작물들과 다양한 기후들이 있어서 이 3개 마을에서 성공적인 모델들을 저희들이 만들어낼 자신을 가지고 있고 이것이 확정이 잘 진행이 되면 이 마을들을 샘플로 해서 주변의 많은 마을들과 또 다른 지역, 다른 오블라스트에서도 와서 많이 배워서 그래서 전파할 수 있을 것이라 확신하고 있습니다. Biz tabii Kırgızistan Respublikası boyunca Budbar Jel'de organikallı ayyaçıra proyekti ökürse жақсы болмок дегенбизда. Бирок эң биринчиден Ысыкөл область аябай айыл чарба органикалlı айыл чарба боюнча өнүккөн область деп эсептейбиз. Анан ошол үчүн айыл чарба министрлиги бизге сунуштап берген 3 айылды Ысыкөлдөгү ооба ошо Маман, Тепличенко, Тосор деген. ооба ошол айылдарда климаттары жакшы ана өсімдіктер жақсы өстіріледі. Ошол үчүн ошол айылдарда ошо проекти долбоорун өкүрүп туруп, анан башка областтагы ошо боюнча иштеген, айдаган дыйкандар бар болсо, Ысыкөл ошо айылга келип туруп, анан ошону үйрөнүп алсак болот да. Ошо үлгү катары болсун деген да. Биз ошо айтып аткан жана 5 миллион Америка доллары да. Бул ушул бир жылга эсептелген долбоорбу же бул канча иштин кайсы башталышынан кайсы бүткөн жерине чейин жумшалчу каражаттар? Бул ошол долбоордун жалпы акчасы 5 миллион доллар. Ал ошо 4,5-5 жылга эсептелген да. Ушул 5 жылдын ичинде бул долбоордун алкагында
бүт органикалык айыл чарбасы үчүн керектелүүчү инфраструктурадан баштап институционалдык базаны бекемдөөгө чейин бүт иштер аткарылат. Бул ушул акчанын ичинде $500,000 бул аткаруучусу FAO болуп эсептелет, азык түлүк коопсуздук боюнча уюм, Бириккен Улуттар биримдигинде. Ошол алар биринчи багыты ошол институционалдык базаны бышыктоо, бекемдөө, анан кийин сертификация системасын түзүү, анан маалымат органикалык айыл чарбасын жүргүзүүчүлөр жөнүндө маалымат базасын түзүү боюнча ушул 3 багытта ишти аткарып беришет да. Алар ошол бизге департаментке пайдасы бул, мисалы биз органикалык айыл чарба азыктарын экспорттойбуз деп атпайлыкпы? Ал үчүн бизде бир сөзсүз түрдө бир маалымат база болуш керек да. Ошол бир базага киргенде ал жерде өндүрүүчүлөр, керектөөчүлөр, органикалык айыл чарба жерлери, бир адам киргенде ошол жерде бүт баардык маалымат ала тургандай ошондой база түзгөнгө жардам беришет. Ошол базаны жүргүзүүчү биз реестр деп коебуз. Реестрди жүргүзүүчү ошол департамент болот да. Азыр ушул департамент реестрди жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону иштеп ошол FAO менен макулдашып жатат да. Андан тышкары ошол сертификациялык система деп атабыз. Бизде ушул чоң проблема болуп атат да. Себеби дегенде сертификациясы жок азык, бул органикалык азыкты тастыктоочу документ, бул сертификация болот. Ал үчүн сөзсүз түрдө лаборатория болуш керек да. Азыр ошо сертификация системасы кандай жүргүзүлүшү керек, ошол жөнүндө бүт мындай бир тартип белгиленип берсе, биз ошол боюнча сертификацияны жүргүзүп баштайбыз. Аны мисалы бизде мыйзам кабыл алынганда, мыйзамда жазылган, аккредитацияланган мамлекеттик же мамлекеттик эмес уюм жүргүзөт деп жазылган да. Анан биз ошо азыр биз жүргүзүп аткан изилдөө мындай байкоолорго караганда бизде бир нече башка мамлекеттик органдарда ошондой анализдерди жасоочу лабораториялар бар экен да. Ошону биз мисалы органикалык айыл чарба деген компонентти иштеп чыгып, аккредитациялык борборго берип, анан ошол аккредитация боюнча берки лабораторияларды өткөрүп койсок, ошол лабораториялар анализ жасап берип, сертификациялык органга тастыктап берсе болот да. Ошондой бир жолдорду издеп атабыз. Андан тышкары, эгерде андан да жакшы материалдык база болсо, биз өзүбүздүн базабызда ошондой аккредитациядан өтө турган лаборатория түзсөк болот. Анан бул биринчи баягындай лабораториялык сертификация системасы деп айтсак болот. Андан тышкары бизде бүткүл дүйнөдө баягы фермерлер, топ фермерлер бири-бирине гарантия берип, кепилдик берип, ушундай органикалык экенин тастыктаган PGS деген система бар. Ал бизде ошол өзүңүздөр билгендей, ошо Кыргызстанда органикалык айыл чарба боюнча кыймыл бар да, биокеji деген. Ошол кыймыл аркылуу практикаланып келаткан система да. Ошол алар мисалы Кыргызстан боюнча 10 аймак түзүштү. Анын курамына 1000ден ашуун фермер кирген да. Алар ошо органикалык аймактар ээлеп турган жер азыр 7,5 миң гектардан ашты. Ошол жерде фермерлер бири-бирин көзөмөлдөп, анан бири-бирине кепилдик беришет да. Алар дайыма карап турушат. Анан бири-бирине органикалык деп кепилдик бергенде, анан ошолордун азыгы органикалык болуп эсептелет. Анан биз ошо мисалы биринчи кезекте өзүбүздүн жергиликтүү калкты органикалык азыктар менен өзүбүздө өндүрүлүп жаткан органикалык азыктар менен камсыз кылалы десек, ошо PGS системасын киргизип, жайылтып, ошону пайдаланып туруш керек да. Анан бул ал үчүн биз ошол бизде ошо PGS менен өндүрүлгөн азыктарды өзгөлтүксүз камсыз кылыш үчүн баягы сактоочу жайлар жетишпей атат да. Ошон үчүн азыр баягы органикалык аймактарды жакын болсо дагы ошо бирден логистикалык борборлорду түзөлү деген да ошондой пландар бар. Ушул долбоордун алкагында өзү башка жок, биз бул долбоорго сунуш кылышыбыз мүмкүн. Себеби дегенде бул долбоордун азыр бүт Кыргызстанды кыдырып, дыйкан фермерлер менен сүйлөшүп, алардын мындай көйгөйлөрүн аныктап, анан кайсы жактарынан жардам берсек деп ойлонуп жаткан учурда эксперттердин, ушу долбоордун эксперттеричи, анан буюрса эгерде ошондой да чечилип калышы мүмкүн да, ушу долбоордун алкагында депчи. Анын
буюрса эми бул проблемаларды айтып атабыз да. Логистикалык борборлор уюштурулса, бизде ошо Кыргызстанда ири супермаркеттердагы, жергиликтүү базарлардагы өзүнчө органикалык азыкты тастыкталган азыктар менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга мүмкүн болот эле деген сөз. Андан кийин биздин дагы ар дайым биз мактанып келебиз, ушу Кыргызстан экологиялык таза, органикалык өзү эле жүрүшү менен органикалык өлкө депчи. Бизде өндүрүлгөн азыктын баары эле органикалык деп. Биз азыр ошо департамент өзүнүн инициативасы менен бир ушундай мындай мониторингдик иш алып барып атабыз да. Ар бир областта өзүбүздүн филиалдар, ар бир район менен райондук өнүктүрүү, агрардык өнүктүрүү башкармалыктары менен, айыл аймактар менен бирге ар бир жерди аныктап, ал жерде баягы канчалык деңгээлде химиялык заттар колдонулат, канчалык деңгээлде синтетикалык заттар пайдаланылат деп ошону билүү менен биз баягы кайсы жерде чындап органика мындай табигый түрдө өндүрүлүп жатканын аныктап чыктык да. Ал жерге мисалы биринчи кезекте ошо органиканы өндүрүүчү биринчи потенциалдуу район болуп аныкталат да. Мисалы көбүнчө бизде мына Нарын областында, Ош областынын, Жалал Абад областынын Тоолу райондорунда ошол химиялык азык каражаттар көп барбай, ал жерде ошол органикалык мындай табигый жол менен өздөрүнөн өздөрү эле ошо органикалык технологиялар өздөрүнүн өздөрү пайдаланат да. Себеби дегенде ал жерде мал чарбасы өнүккөн, ошол мал чарбасынан чыккан органикалык жер семирткич өздөрүнүн мүмкүнчүлүк жогору ал жерде пайдаланганга. Анан ошол жерде эле өздөрүнүн органикалык жер семирткичин пайдаланып, кыртышын жакшыртып, анан ошол жерде баягы өндүргөн азыктары да органикалык болуп калып атат да. Ал жерде мисалы климаттык шартка жараша ошо зыянкечтер да, илдеттер да көп барбайт. Ошол себептерден дагы ошо органикалык азыктар болуп калат да. Биз ошолорду барып алар менен байланышып, мындай бир программага келтиришибиз керек да. Сиз ошолорду органикалык деп танып, табигый органикалык деп танып туруп, аларды мисалы өндүргөн азыктарын ошо сатканга бир системага келтирип жардам беребиз деген пландарыбыз бар да. Жана $5 миллион деп атпайбызбы долбоордун жалпы наркы. Ушул кайтарымсыз каражатпы? Анан кийин ушул каражаттар кайсы багыттарга, мисалы дыйкандарга кандай жардам бере аласыздар да? Эмнеге жумшалат ушул $5 миллион? 저희 사업이 지금 500만 불로 지금 책정이 되어 있는데 이제 이거는 그냥 이제 키르기즈스탄에서 다시 돌려주지 않는 그런 돈인 건지 아니면은 이 돈을 가지고 저희가 어떤 식으로 농민들에게 도움을 줄 수 있는 어떤 분야에서 도움을 줄 수 있는지에 대해서. 네, 제가 답변드리겠습니다. 이 사업은 아까 말씀드린 것처럼 코이카, 한국 정부 코이카에서 지원하는 사업입니다. 코이카는 이미 약 1,800만 달러 정도의 사업을 완료를 했고, 또 지금 진행되고 있는 사업도 한 2천만 불 정도 사업을 진행하고 있습니다. 이 사업은 당연히 한국을 다시 돌려주는 금액이 아닙니다. 한국의 전문가들과 또 여기 키르기스탄의 전문가들, 또 농민들한테 유기농 산업을 잘 일으킬 수 있도록 교육을 하고, 또 필요하면 좋은 인프라를 제공을 해서 잘 만든 제품들을 유럽 시장이나 주변 나라 수출도 하고, 또 이 내수 시장에다가 유기농 제품들을 잘 팔 수 있도록 저희들이 도와드리고, 또 잘 팔기 위해서는 잘 가공을 하고 또 잘 생산할 수 있는 그 모든 일련의 일들을 이 비용을 가지고 저희들이 투자를 하는 것입니다. 그래서 그 결과들은 당연히 이 키르기스탄 농민들이 가져가는 것이고, 키르기스탄 사회가 그 혜택을 볼 것으로 전망하고 있습니다. Elbette biz hazır bu KOİKA degen memleketlik agentigi boyunca proyektleri işe yapıyoruz. Hazır bu kaytarımsız grant bulup isterler. Hazır KOİKA 괜찮아 18 milyon dollarlık dolboru уже өкіргін бүтті. Анан азыры 20 миллиондық долборду 20 миллиондық доллардық долборду азыры иш атат KOİKA Кыргызстан боюнча. Анан ошонун ичинде биздики дагы камтыйт да. Анан бизде ошо акча жагынан кайсы багытына жумшайбыз?
ошо адистерге үйрөтүү боюнча дагы инфраструктура жасоо боюнча анан экспорт кылганга сырткы өлкөлөргө товарларды жеткиргенге анан ички базарларда ошо сатуу боюнча ошолордун бүт баары процесси ичине камтыйбыз. Анан перерабка кайра иштетүү боюнча дагы бул бюджеттин ичинде жумшайбыз. Анан ошонун баарын, ошо акчанын жыйынтыгы баарын дыйкандарга тиешелүү да. Бизге эч тиешеси жок, дыйкандарга эле тиешеси бар. Ошо Кыргызстандын пайдасы ошого тиет. Сізден удайлы дарманда суроо бергим келип атат да. Азыр көрүп көрдүңөр Кыргызстан баарын жогоруда биздин маектешибизде айтып кетти. Мындай алып караганда Кыргызстандын көпчүлүк продуктлары экологиялык таза, органикалык эле өндүрүш эмеспи дегендей ой айтылды да. Деп ойлойбуз дегендей ой айтылды. Кыргызстан ушул органикалык айыл чарба өндүрүшү боюнча кыска эле ушул суроону которсоң да келечеги кандай? 키르기스탄은 이미 유기농 법을 활용해가지고 지금 농사를 짓고 있는 농민분들도 많고 지금 깨끗한 상품으로 이미 전 세계에서 유명히 알려져 있는데 네. 키르기스탄의 유기농 산업에 대한 미래에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금해요. 네, 맞습니다. 우리 사회자분이 말씀하신 것처럼 키르기스탄은 아주 청정 국가이고 또 아주 좋은 환경 속에서 농민들께서 깨끗하게 물건을 많이 만들고 있습니다. 그렇지만 저희들이 이제 조사를 많이 해보니까 글로벌 스탠다드에 좀 부족한 부분들도 있습니다. 그래서 그 부분들을 저희 한국의 전문가들과 또 키르기스탄 전문가들이 같이 협력을 해서 글로벌 스탠다드 수준으로 올려놓고 또 키르기스탄이라고 하면은 다들 아주 여러 가지 생각을 많이 하시겠지만 아주 유기농이 잘 되고 있는 국가 이런 이미지가 될 수 있도록 저희 사업들이 거기다 포커스를 맞춰야 되고 또 우리 국민들도 우리나라는 유기농 국가다라고 하는 인식이 될 수 있도록 준비하는 것이 가장 중요한 일이라고 생각합니다. Elbette siz yakında geliyor şu Kırgızistan'daki ekoloji taze memleketler isteyiz biz de. Anam biz birok degende biz ekijollu illiktu iş çarıları kurgumuz. Anan kursu erararlık şartları mene standart mene biraz cepbe가 간 내리셀leri var da. 저 Kırgızistan'da organikallık boyunca, organikallık paketi boyunca oşolordu biz жеткен geçeyin adisler mene çok jardan berip turup anan Kırgızistan degen organika деген ой түшүнүктөр бойсун дегенде ошол боюнча иштейбиз да. Ошол түшүнүктү, ошол ойду калыптандырыш керек. Ооба, калыптандырыш керек. Сиздер азыр койка менен иштеп атканыңыздар жөнүндө айттыңыздар. Андан сырткары мен сиздерден алган справканы карап отурганда мындан башка дагы ошо эл аралык өзүңүздөргө тиешелүү бир уюмдар, мекемелер, илимий бир ишканалар менен иш алып барып, инвестицияларды тартып, бир топ иштерди аткарып койгонуңарды көрдүм да. Бүгүнкү отурушта бул жөнүндө айтып кетпесеңиз сөз толук болбой калат да. Мен ага чейин Ким мырзанын бир сөзүн толуктап кетейин дедим эле. Биз февралдын ортолорунда ошол Кореядан келген эксперттерден биздин департаменттин адистерин бүт чогултуп бир 2 жолу жыйналыш өткөрдүк да. Анан биз Ким мырза аябай биздин баягы жан дүйнөбүздү эргитип аябай кубандырып койду. Кыргызстандын чындыгында Кыргызстан дегенде органика деген Кыргызстанды түшүнө турган түшүнүккө чейин келишиңер керек. Силерде ошондой мүмкүнчүлүк аябай чоң деди да. Биз аябай мындай үмүтүбүз уланып, аябай сүйүнүп калдык. Себеби чындыгында ошондой да, тем более чет өлкөдөн келген эксперттер ошентип айтып атса, андан дагы үмүтүң илгерилейт экен да. Бул аябай жакшы нерсе. Андан кийин биз ошол Кореядан келген эксперттер өзүнүн тажрыйбалары жөнүндө айтып берип атканда, буякта бир Хан Салим деген бир уюм бар экен. Кооперациялык уюм. Анан ал ошол кантип түзүлгөнүн, ошолордун тажрыйбасы жөнүндө айтып беришти. Бизге аябай жакты. Биздин Кыргызстанга дагы ошол Хан Салимди киргизип уюштуруш керек экен деп ойлонуп калдык да. Себеби дегенде бул органиканы өнүктүрүүнүн эң бир жакшы эффективдүү жолу деп ойлодум да. Себеби дегенде биз биринчи ошо керектөөчүлөрдү, органикалык азыктарды керектөөчүлөрдү тарбиялашыбыз керек. Ошол эле убакта органикалык
азыктарды өндүрүүчүлөр тарбиялашыбыз керек деп. Себеби дегенде керектөөчүгө мындай талап болмой сайын өндүрүүчү эч качан мындай өдөлөнбөйт да, өркүндөбөйт. Ошол себептен биринчи кезекте биз ошо ар бир адамды, Кыргызстанда жашап аткан азыкты пайдаланып аткан адам ойлонуш керек да. Бул мен кандай азык жеп атам, мага пайда алып келип атабы, пайда алып келбейт атабы деп ошондой түшүнүккө жеткиришибиз керек. Анан ошол эле убакта ошол анан өндүрүүчү мен ушул менин азыгымы жеп аткан адамга ушул зыян келтирбей экен деген ушундай түшүнүк, бир жоопкерчилик жөнүндө мээсине түшүнүгүнө киргизишибиз керек экен да. Анан ошол Хан Салим деген бул ошо Кореяда керектөөчүлөр менен өндүрүүчүлөрдүн бирикмеси экен. Алар ошо биригип сүйлөшүп алышып эле өздөрү план түзүп, мынча өндүрөбүз, мынча сатабыз деп ошо биринчи ошо жергиликтүү өздөрүнүн калкын ошол система менен камсыз кылып башташкан экен да. Бизде мисалы ошол шаардын бир микрорайон эле айылга мисалы органикалык азык өндүргөн же бир органикалык аймак менен келишим түзүп эле сиздер бизге мынча тонна картошка, мынча тонна пияз органикалык деп туруп келишим түзүп жайында. Анан күздө ошолорго сатып ушундай практика жүзүндө баштасак болот экен деп ошентип ойлонуп калдым да. Эми буюрса эми бул ишке аша турган иш чара деп ойлойм. Анан кийин сиздин берген суроо боюнча чындыгында бул жылы ушул органикалык айыл чарбасына бир мындай министрлик тарабынан мындай бурулуш болду да. Ошо мурун көп айтылып келген, бирок иштерге келгенде эле ошо салкындап кетчү мамилелер. Бирок мына биздин министр Эркинбек Ибраимович дагы органикалык айыл чарбасы бул биздин приоритеттүү тармагыбыз, анан биздин эң көңүлүбүздүн ортосунда турган маселе деп, анан тем мындай чындыгында ошо Кыргызстандын келечеги органика болгондуктан ошо колдоо көрсөтүшүбүз керек, анан өнүктүрүшүбүз керек деп бизге талапты аябай катуу коюп атат. Анан сиз айткандай бул жылы ошо февраль айында түзүлдү. Анан биз ушул февральда түзүлүп баштаганда эле ошол 3 багыттагы иш чаралардын планын түзүп ошолорду аткарууга кириштик да. Бул биринчиси укуктук талаа дедим, баягы мыйзамды ашыруу боюнча 5 жобону иштеп чыктык дедим. Андан тышкары экинчиси бул өндүрүштүк техникалык иш чаралар. Бул баягы биздеги ошо өндүрүлүп жаткан биопрепараттарды былтыркыдан караганда 15% көбүрөөк өндүрдүк. Анан былтыркыдан караганда 4000 гектарга көбүрөөк жерди пайдаландык да. Андан тышкары биз окутуу, консультативдик иш чараларыбыз бар. Биз бул жылы өзүбүздүн күчүбүз менен 155ден ашык семинар окууларды өткөрдүк. Бул бүт биздин райондордо, областтарда өткөрүлдү. Андан тышкары биздин өзүбүздүн өнөктөштөрүбүз бар, бул мамлекеттик эмес ишканалар. Аларга биз ушу багыт менен, кээ бири менен ушу мисалы топуракты жакшыртуу боюнча иш чара алып барсак, кээ бири менен экологиялык таза жашылчаларды өндүрүү боюнча иш алып барабыз, кээ бирлери менен мөмө жемиштер боюнча иш чараларды алып барабыз. Ошолор менен окутуп атып, алар менен көптөгөн фермерлер биз аркылуу билим деңгээлин жогорулатышып, анан экологиялык таза азыктарды өндүрүүгө жетишти да. Андан тышкары биз баягы проблемасы мисалы бизде айыл чарбасында көптөгөн зыянкечтер, анан илдеттер бар да, бирок тилекке каршы биздин өндүрүштө ошолорго каршы колдонулган экологиялык таза биокаражаттар жок да. Анан бизге ошо Сибиофарм деген россиялык бирикме бар. Алар ошол бириккен ишкана түзүп, биздин Кыргызстанда ошол коркунучтуу баягы карантиндик объектилерге каршы экологиялык таза биокаражаттарды өндүрүүнү жолго коебуз деп ушундай план кылып атабыз. Ошол буюрса, ошо кээ бир маселелер чечилсе, ошо Сибиофарм менен биригишкен ишкана түзөбүз деп ойлоп атабыз. Андан тышкары биз департамент башка өлкөдөн келген көптөгөн биокаражаттарды ошо Кыргызстандын климатикалык шарттарында бүт сыноолорду жүргүзүп, алар боюнча ошо жыйынтыктарды берди да. Бирок келген биокаражаттар кээ бири жакшы болсо, кээ бири эффективдүүлүгү да төмөн болуп атат. Бул биздин фермерлер үчүн баягы маалымат катары жакшы да. Мисалы бизге келсе, бул каражаттар
жакшы эффект болду, бул каражаттар анча болбоду деп мындай убара болбой эле биз жөнүндө бизде маалымат алып кетишет да. Анан тышкары Индия мамлекети менен биз Индияда өзүңүздөр билесиздер, ошо органикалык айыл чарбасы эң өнүккөн мамлекет. Ал жерде 7 штаты ошо толук 100%, 100%га органикалык чарбага өткөн штат болуп эсептелет экен. Ошол жерде ассоциация микробиологиялык препараттарды өндүрүүчүлөрдүн жана фермерлердин ассоциациясы бар экен. Ошолор келип биз менен кызматташуу боюнча меморандумга кол коюп кетишти да. Алар да көптөгөн ошо био каражаттарды чыгарышат экен. Биз азыр ошолорду баягы сыноодон өткөрүп жатабыз да. Алар да ошо биздин жерде ошо каражаттарын өндүрүүгө аябай кызыктар. Буюрса ошол баягы сыноолор жакшы болуп, жакшы болсо, анан ошо бизге каттоого өтүп, анан биздин фермерлер дагы ошол био каражаттар менен камсыз болуусу бир аз жогорулайт деген ойдобуз да. Анан ошол андан тышкары бизде быйыл ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча министрликте жумушчу топ түзүлгөн да. Ошо жумушчу топ түзүлүп, анан ошол жерде иш-чаралар бекитилген. Иш-чараларда ошол органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүүнү жогорулатуу максатында ар бир райондо 2ден пилоттук чарба түзүү каралган. Ошо бирден бул мал чарбасы боюнча, бири дыйканчылык боюнча. Ошол пилоттук чарба биз 86 пилоттук чарба түздүк. Быйыл ошо 2019-жылы 86 чарба 3600 гектар жерди биз органикалык чарбачылыкка өтүүчү аянт деп каттадык дагы. Ошол жерде азыр декабрь айынан баштап ошо фермерлерди биз окутуп баштадык. Ошол жерде толук органикалык айыл чарбасынын талаптарын сактоо менен алар чарбачылык жүргүзүп башташты. Анан мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар боюнча алар 3 жылдан кийин толук органикалык чарбачылык болуп эсептелет. Бул пилоттук чарбаларды түзүүнүн эң негизги максаты, мисалы ошол бир чарба түзүлсө, анын ошо органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө алга толук шарт түзүп берсек, анан ал жердин анын айланасындагы чарбалар ошого кошо биригип, анан ошол жерде ирилешүү жүрөт деген ой максатта. Аны биз кандай колдоо жүргүзүп беребиз? Биринчи кезекте ошо азыр фермерлердин өндүргөн товарын сатууга жардам берүүдө. Аны мисалы Арменияда органикалык азыктарды өндүрүлгөн азыктарды мамлекеттик сатуу аркылуу жергиликтүү бийлик айыл өкмөттөрү сатып алышат экен да. Ал мисалы жергиликтүү бала бакчаларын, жергиликтүү ооруканаларды өздөрүнүн органикалык азыктары менен камсыз кылыш үчүн ошо жергиликтүү бийлик органдары өздөрү сатып алышып, анан ошол эле убакта больница, садиктер органикалык азыктар менен камсыз болот экен, таза. Анан ал эми берки фермерлер өздөрү сатууну камсыз болот экен да. Биз ошол практиканы Кыргызстанга киргизген атабыз. Биринчи ошол биз түзгөн органикалык пилоттук чарбалар органикалык чарбачылыкка өтүүчү ошол практиканы ошолорго колдонулу деп, бул мамлекеттик колдоо болуп эсептелет да. Корея Республикасынын мисалында да органикалык эмес айыл чарбасы менен органикалык айыл чарба экөөнүн ортосундагы айырмагандай органикалык айыл чарбанын абалы азыр мисалы Кореяда биз үйрөнө тургандай деңгээлдеби? 지금 한국의 유기농법을 사용하는 농민과 유기농법을 사용하시는 농민들 있잖아요. 네. 그 두 가지 분야에 어떤 차이가 있는지에 대해서 질문하셨고, 현재 한국의 유기농 산업에 대한 현황에 대해서 짤막하게 말씀해달라고 하셨습니다. 예, 한국의 유기농업 기술은 아주 발달되어 있습니다. 발달되어 있고, 잘 아시겠지만 세계적으로 유기농 산물을 소비하려고 하는 소비자들이 계속 늘어나고 있습니다. 한국만 그런 게 아니라 일본도 그렇고 옆 나라 중국이나 유럽은 당연히 많이 늘어나고 있죠. 그렇지만 이제 이 한번
그 화학 농업을 하시던 분들이 유기농업으로 가기가 쉽지 않아요. 시간이 많이 걸리고 또 많이 힘들고. 그래서 지금은 한국은 유기농업으로 많이 전환을 하고 있는데 그 속도가 많이 이렇게 빠르진 않습니다. 그렇지만 소비자들이 계속 늘어나고 있기 때문에 그 많은 그 소비를 충족시키기 위해서 유기농업에 대한 기대가 많이 늘어나고 있고요. 또 키르기스탄이 유기농업을 이제 본격적으로 시작하게 된다면 이 자연 환경에 많이 오염되지 않은 나라이기 때문에 지금부터 체계적으로 하면 많은 선진국들이 가졌던 그런 불편들을 한 과정들을 생략을 하고 좀 더 발전해 나갈 수 있는 충분한 가능성이 있다고 봅니다. 그래서 저희 한국의 전문가들께서 키르기스탄의 유기농 산업에 대한 전망을 좋게 보고 있습니다. Asıl bizde organiklik деген багытты аябай өнүккөнбүз Кореяда. Бирок бизге деле эмес, ошо бүткүл дүйнө жүзүндө азыр органикалык деген аябай кычык турат. Ошо Кытайда дагы, Авропада дагы ошо органикалык азыр көбөйүп атат. Бирок ошо бизде болсо химия колдонгон жерди кайра органикалык жерге ошо айландырууга аябай убак көп кетет. Каражат кетет. Каражат көп кетет. Ошол үчүн акырындап жогулатабыз да азыр органикалык багыты азыр өнүктүп атабыз. Ошон бирок дегенде керектүүчүлөрү органикалык өндүрүү товарларды алайын деген керектүүчүлөр аябай көбөйүп атат азыр Кореядачы. Ошол үчүн биз дагы органикалык багыты дагы келечекте жакшы көңүл бура турган багыты деп эстелебиз. Анан Кыргызстанда болсо, Кыргызстан органикалык дегенде биздин адистери келип иликтегенде аябай Кыргызстан жаратылыш таза жаратылыш, таза табигый нерселер көп. Ошол үчүн Кыргызстанда биздикидей эле ошо химикадан органикалыкка айландыруу, ошо аймаштыруу кереги жок. Дароо эле ошо органикалыкка өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүгү чоң деп эсептейбиз дейт. Азыр режиссердин пультуна мындай кыска суроо убакыт аягына чыгып калды, кыска жооп берсеңиздер. Ушу долбоордун алкагында жеке дыйкандарга чакан теплицаларды куруп берүү каралганбы? 그 이 동사업의 일환으로 지금 그 농민들에게 만약에 요청사항이 있다라고 하면은 작은 그런 온실 같은 것도 설치해 줄 수 있는 그런 가능성이 있는지에 대해서 질문하셨습니다. 예, 인프라를 말씀하시는 것 같은데요. 저희 사업의 핵심은 농민들 만든 것을 잘 팔 수 있도록 도와주는 거예요. 잘 팔고. 그럼 시장에서 좋은 물건을 만들려고 하면 시장이 필요한 제품들을 품질 좋은 것을 만들어야 되고 그것을 만들기 위해서 우리가 전문가들이 도움을 주는 것이죠. 그게 이제 필요한 것이 태블릿가 되든 아니면 창고가 되든 기기가 되든 그것은 같이 협의할 생각입니다. 네, hazır ошо bizde infrastruktura жөнүндө siz айткан окшойт дейт. Анан bizde дыйкандары өндүрүү товарларды жакшы сатууга чейинки ошо процессине жардам берүүгө биз ошо боюнча иштеп атабыз. Ошол үчүн дыйкандарга керек болгон нерселер кандай эмне керек, теплича керек болушу, ошо сактоо жайлар керек болушу, ошолор жөнүндө. Чоң рахмат. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү сиздердин маектен Кыргызстандын келечеги органикалык айыл чарбасында экени анык болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Кайрадан ушундай маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык.